жазга жарашып. Бул Сармердендин шайыр жеңеси Айтунук Мамытова сынакка каарманыбыз 2 жумадан ашык даярданыптыр. Учурда ал журналистика адистигинин 3 курсунда окуйт. Бүгүнкү Сармерденде мен шайыр жеңе болдум. Сармерден өтө жакшы өттү деген өзүм ошондой пикирде калдым. Анткени бул Сармерден үчүн биз 2 күн же 3 күн эле даярданып койбой, 2 жумадан ашык убактыбызды короттук. Күнүгө чогулабыз, 2-3 сааттан ашык даярданабыз. Даярданганда да биз бардыгыбыз бир ошол искусство бир институттун студенттери болгонубуз үчүн бири-бирибизди окшобой, туурабай, башка аудиториялар табай кызык болду ошол даярдануу процесси өзү эле. Сармердендин салтына ылайык кыз-жигиттер обондуу ырларды, бийлерди аткарды. Макал лакап, акыйнек жана жаңы мачтар айтылды. Жогоруда көрсөтүлгөндөй аябай жогорку деңгээлде өттү десем болот. Анткени бүт бардык чыгармачылык Сармердендин шарты баары аткарылды деп ойлойм. Ош мамлекеттик университетинин бардык институт, факультет, колледждеринде Нооруз майрамына арналган атайын ушул Сармерден оюну окутуучулардын ортосунда, студенттердин арасында уюштурулуп жатат. Кыз-жигиттердин талантын баалоо үчүн Ошмуда көп жылдан бери эмгектенип жүргөн окутуучулардан турган калыстар тобу чакырылган. Жыйынтыгында 1-орунду кыздар командасы ээледи. Калган активдүү катышкан студенттерге мыкты ырчы, мыкты аткаруучу, мыкты комузчу номинациялары тапшырылды. Ал эми мыкты манасчы наамын 1-курста билим алып жаткан кыз Бурак Доспекова алды. Ал манас эпосун 8-класстан бери айтып, республикалык деңгээлдеги сынактарга катышып келет. Мен негизи манасты 8-классынан бери айтып келемин. Жана мектеп убагында дагы 11-класска чейин республикалык деңгээлдерге чыгып жүргөнмүн. Былтыр дагы республикалык деңгээлге чыгып, финалдык деңгээлге чыгып 1-местени алганмын. Жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарада дагы мыкты манасчы деген номинацияны жеңип алдым. Сармерден жаштардын ортосундагы ынтымакты, достукту бекемдөө, жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу жана улуттук баалуулуктарды сактоо максатында өткөрүлдү. Негизги максаты ошол биз таланттууларды ушу жан дүйнөсүн байытып, кадамдан кадамга мындай шилтемесин таштатуу да эң негизгиси. Теке. Биздин теке басып жеке, гана беке чыктып жеке. Өзү жок чыкпай теке айгылып деп көрөт. Сармерденди искусство жана журналистика тармагындагы жамаат уюштурду. Бүгүнкү күндө аталган адистиктерде 1000ден ашуун студент билим алып жатат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.